Салам достор, мына ошентип сиздер менен кайрадан эки дарыгер аудио подкаст. Бүгүнкү эпизодубузда биз ата эне менен маек түздүк. Биздин ата энебизге чоң рахмат дейбиз. Себеби дегенде убакыт бөлүп ушунча бизге жок дебей келгенине чоң рахмат. Маегибизди баштай берели. Биринчи сурообуз бизде мындай: балаңыздын мындай өзгөчөлүгү бар экенин сиз качан билип калдыңыз, кантип билип калдыңыз, айтып бере аласызбы суранчы? Менин бул биринчи балам, быйыл 15-ке чыгат. Бала 6 аман эле төрөлгөн, жакшынакай. Биз 3 жашка чейин эч нерсе билген жокпуз. Бул баланы эрке деп ойлоп жүрдүк, тили чыга элек деп. Баягы улуу кишилер айтып калышты, чыгат 5 жашта деле сүйлөйт, эчтеке болбойт деп. Басып чуркап турса эле ойлошту бала жакшы деп. Анан 3 жаштан кийин гана чакырсаң келбейт, айткан сөздү түшүнбөйт, такыр. Баягы эркеликте азыр акыл эс кире элек деп биз дагы убакытты чое бердик. Анан кийин баягы жора жолдошторубуз менен жолугуп калганда, алардын балдарын көрүп, алардын ошо тең балдары менен салыштыра баштаганда, бул бала таптакыр эле түшүнүгү жок болгонун байкадым. Анан кийин эле биринчи визит биздики невропатологдон болду. Ага чейинки барган невропатолог врачтар буну эч билишкен жок. Биз СНГ аябай эле Европадан, Америкадан аябай эле артта калдык. Бул аутизм боюнча Америка 50 жыл мурун эле, 60 жыл мурун тартылган кинолор бар. Көрсөңүздөр болот да. Человек дождя, дагы көп кинолор бар. Ошондо эле белгиленген. А бизде менин балам төрөлгөн 15 жыл мурун педиатр даже ал сөздүн маанисин да түшүнбөчү. Азыркы күнгө чейин РАС деген сөздү, расстройство аутистического спектра дегенде даже кээ бир дарыгерлер даже ушунун расшифровкасын түшүнө алышпайт. Ал убакытта, бул Советский Союз убагында, бул балдарды көбүнчөсүн баягы умственно отсталые дети, шизофрения деп эле реабилитационный центрларга өткөзүп, дальше 18 жашка чыкканда Чымкоргонго өткөзүп, баланын тагдыры ошо менен өлчү. Бул балдар дүйнө жүзү такыр башкача, өзүнүн дүйнөсү бар. Аябай чувствительный, бүт жытка, үндөргө ар биринин өзүнүн аутизм деп бир айтылат, бирок ар бир бала өзгөчөлүктөрү бар ар биринин. Ошондо 4 жашта невропатологко барып, бизге аутизм деп айтты. Бул жерде невропатолог айтты, менин жалгыз жардамым жетпейт, психиатрды кошуш керек деп. Анан бизди республиканский психиатрияга жөнөттү. Ал жака барганда, ал жердин врачтары айтты, каяктагы эле Европаны туурабагылачы, аутизм деген жок бизде. Андай жок деп эле менин балама диагноз коюлду, задержка ЗПРР деген, акылы кем, тили чыга элек деген да, задержка психического речевого развития деп. Анан кийин F70-71 деген өздөрүнүн диагноз бар, шрифттери, бул акыл эси кем бир какой-то уровень менен бөлүнөт. Анан ошентип дары-дармек менен дарылай баштадык. Бизде инвалидностька чыккыла деди. Биз жолдошум экөөбүз балабыз инвалид эмес, жакшынакай деп. Биздин оюбузда бала инвалид десе эле буту колу баспаган, өз алдынча кыймылдай албаган баланы элестетчү экенмин. Балабыз жакшынакай деп биз макул болбой жүрдүк 6 жашка чейин, инвалидностька чыгарбай. Анан кийин уже акча тартыш, каражат тартыш болуп калгандан кийин өкмөттөн жардам болсун деп анан пособияга чыгардык. Ошентип, бирок биз 10 жашка чейин дары-дармек менен дарылап келдик баланы. Ушунчалык көп дары ичти. Анын ичинде психотропный, ноотропы бүт. Бул ал дарылар, мен айта кетейин дегеним, баланын мээсин өрчүтпөй эле кайра баягы подавлять этип, токтотуп, баланы шалдыратып, уктатып, жана гиперактивностьти токтотуп, бала өрчүбөйт экен да, айтым салам. Бул биз 10 жашка чейин дары менен келаттык дагы. Ошондо врачтан алмаштырабыз. Өкмөттүн деңгээлинде эч кандай биздин балдарга лечение каралган эмес. Бүт кийин байкап көрсөм, өкмөт менен только жанагындай эле сильно психотропный дарыларды бере беришет. Бүт баары окшош. Биздин балдарды дарылоочу азыр частный центрлар улам жылдан жылга жаңы методдор келип атат. Ошентип азыр 10 жаштан 12 жашка чейин биз мээни стимуляция менен иштеп баштадык. Мээсин электрический ток менен, аны транскраниальная микрополяризация деп коет. Ошол 3 ай сайын Алматыдан алып аттык ошол леченияны. Анан баягы биз кыргызбыз да, биринен болбосо биринен шифа болор деп кыргызчылыкка да алып бардык. Молдо дегендин баарына бардык. Оштон келди, бияктан эң кыйын дегендин баарына. Акырында Пакистандан дагы бир чоң молдо келди деп биз хиджамада жасаттык.
баягы кыргызча айтканда 3 тамга бар ичинде деп айтышты. Башын чачын кырдырып, баланы төртөөлөп кармап, башына хиджама 3 жолу жасаттык, кан алдырдык. Ошентип акыры биз 11 жашында бул эме ошо рука в руке коомуна келип, ушул центр бар экен деп очередке туруп, очередибиз 6 ай дегенде келди, 7 айга жакындап. Анан бул центр жөнүндө дагы шашпайт. Ооба, кененирээк сүйлөшөбүз. Анан ошол сиздин сүйлөп жатканыңыздын арасынан менде бир суроо пайда болду да. Жанагы дарыгерлер башында билген жок деп айтып атпайсызбы? Профосмотр болот го жана төрөлгөндөн кийинчи. Ошол учурларда дарыгерлер караганда толук түрдө баарынан өткөнсүз да? Ооба, айтып берейин анда. Бала төрөлдү, мен биринчи уулум үйгө чыгып келдик, күнү түнү ыйлайт эле. Мен бала менен таң атырам. Бул чарчаганда эле бири уктайт, көзүн ачты дегенде, ыйдан башка мен бул баламдын кичике кезинде күлүп, көзүн ачып ойногон мезгилин байкаган жокмун. Семейный врач высшей категории биздин өзүбүздүн поликлиника. Ал жерден болсо врачыбызга алып барсам эле, ой балаң жапжакшынакай, жөн эле келе бересиң деп мени ушинтип эле кайра артка жөнөтөт. Дагы барам, кайра барам, 2 айга чейинки аралыкта айтып атам да, прививкага чейин. Ыйлап атат, мен эже ыйлап атат, бир жери ооруп атабы десем, келет, текшерет, жүрөгүн, өпкөсүн тыңшайт, буту колун тет, балаң жапжакшынакай дейт. Анан врачтын айтканы бул болду. Ата эненин бирөөсү ыйлакта, ошону тарткан деп койду да, бала ыйлак деп. Анан ушундай эле жооп алдык. Анан 2 айында бизди прививканын астында невропатологдун осмотруна жиберди. Жалга бардык. Жалга барып, ал врачтардын аттарын айтпай эле коеюн. Врачка кирдик. Бизди УЗИге жөнөттү. Ошондо врачка кирип, УЗИге кирип чыкканча баланын ыйы токтобойт. Прям ошондо УЗИдеги очередтегилер баары мага очередти беришти. Баланы эс алдырып, анан без очередь алып киргилечи, а то эч ким невозможно эсес деп. Анан ошондо 2 саат ыйлап атып уктаган баланын мээсин тартышты дагы, чыгып ал кагазды мен баягы эмгеги жабыла элек кезинде тартты, ал кагазды алып барып кайра невропатологко кирдим. Киргенде ал мага ме өзүнүн возрастына ылайыктуу өрчү атат деп айтты. Баары жакшы. Анан мен баланын ыйлаганынан билем. Мен мынча жылдан бери бул чөйрөдө иштеп атам. Бул балада дисбактериоз, у него кишечниги ооруп атат. Кишечник еще баягы сиңе албай тамактычы. Калыбына келе элек, ошон үчүн ыйлап атат деп айтып койду. Болду. Анан профилактический прививкага улуксаат берилет деп жазып беришти. Ошону менен келдик дагы. Биз ушунча сүйүнүп ошондо чыгып келатканда жолдошум экөөбүз самый главный башы жакшы экен, эми кишечникти дарылап алабыз деген ой кеткен. Келип прививканы АКДС алдык, 1-ин, 2-син, 3-үн ууда ала бердик. Каждый прививкада ар бир балага эле таасир берет, температура берет, бирок менин балама өзгөчө температура алган. Бир жумалап барып араң токточу. Ошол 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 айында алган прививка баланы уже бул төрөлгөндө эле неврологический оорусу бар баланы артка тартып, бала 1 жашта араң гана белин кармап отура алган. Здоровый бала 1 жашта басыш керек. Ошону менен бул жерде 1 жашта прививканы да алдырып коюшту мага. Мен деле эчтеке билбейм. Биринчи балам. Мен мындай баланы деле түшүнбөдүм өзүм дагы. Анан ошондо 1 жашта прививканы алганга чейин балада үндөр пайда болду эле да. Мындай ба деген кичинеден акырындан 1 жаштан кийин ошо прививкадан кийин бала 6 жашка чейин таптакыр звук эмес эчтеке жок болуп калды. Тыптыч эчтеке, ыйдан башка эчтеке жок. Анан 1 жашта прививка корь, краснуха дагы бир нерсеси бар. Ошо үчөөнө сайылган, бала көтөрө албай, иммунитет аябай ылдый болгондуктан корь басып кетти. Ошо кичинекей вакцинадан 7-чи күн дегенде балада температура аябай көтөрүлүп, бүт кызыл басып кетти. Бизди жаткызышты Чуйский больницага. Аякта 16 күн жатып чыктык. Эмне антибиотиктер сайгандарын билбейм, ошо менен аяктан чыктык. Анан биз ушу төрөлгөндөн 1 жашта анан бизге ДЦП коюп коюшту, буту басалек деп дагы. Анан биз баягы массажда жүрдүк. Жыл бою токтогон жокпуз. 2 жума барабыз, 2 жума эс алабыз. Ошентип массаж алып атып, 2 жашта 2 ай дегенде баланы бутуна тургуздук. Анан бир буту басканда ушунча сүйүнгөнбүз, балабыз буту басты деп. Андан аркы тили чыгабы, акыл эси кирейби, ошону ойлоп отурбуз. Анан бул жерде врачтардын түшүнбөстүгү баланы тщательно дегенде терең деп жакшылап изилдеп карашкан жок. Бала действительно мен өзүм эле көргөндө баланын көзүндө бир мындай
жылдыз жанып турбачу да, мен наристе мынтип балада бир көп кайгы тургандай көрүнчү көзүндө, как будто бул көп нерсе башынан өткөндөй да. Врачым баягы педиатрыбыз жакшы эле дей берди, ошо менен. Орчундуу бир суроону айта кеттиңиз да, вакцина депчи, анан кийин демек сиздин оюңузча вакцина албай эле койсокпу деген оюңуз калып калдыбы же кандай? Ооба, мен вакцинага каршы эмесмин, бирок врачтардын шалаакылыгынан баланы тщательно аябай текшериш керек болчу. Прививканы методвод деп коет, кичине жылдырат, бала убактылуу жакшы болгонго чейин. Ошондой кылып мен кийин бир 3 жаш 4 жашка чыкканда деле алмакмын да. Ата энелерге дагы айткым келет да, мен ошо прививкага эч качан шашылбаш керек. Прям жаш ата энелер бар, прям ой мына звонт этти бүгүн ровно мынча болду, ровно 2 айда алышым керек деп мындай прям вовремя кылгылар келет баары эле бала үчүнчү, бирок ага шашыштын кереги жок да. Бала сезиш керек, баланы сезиш керек, даже мурдунан суу да акпаш керек. Мындай бала абсолютно здоровый болуш керек бүт жагынан. Сиз айтып атсаңыз, сиздин баягы көз алдыңызда ушул кыйынчылыктарды өткөрүп жатканыңызды мен мындай байкап атам да. Анан ушул учурда жолдошуңуз сизге кандай жардам берди? Моралдык жактан ошону дагы айтып кетсеңиз, себеби азыркы учурда мен билем көп көйгөйлөр болот. Эгер ушундай бала төрөлсө, өзгөчө бала, көп учурларда жолдоштор жардам бербеген учурлар да болот да. Сиздин учурда кандай болду? Жолусу кетип калат. Ооба, биздин учурда мен Кудайга миң мертебе шүгүр кылам, жолдошум түшүнүктүү, кайын журтум баары түшүнүктүү. Мен кайнене менен турам. Кайнене, кайната баардыгы түшүнүп мени колдошту. Болбосо мен дагы кичине азыр акыл эсимен айтып калат элем. Бул балдар менен чын айтканда 24 саат күнү түнү булар да уйкуда жок да, бир 2 саат уктап эле кадимкидей бодрый болуп эле кийинип туруп алышат басып. Түнү менен кайтарам, отурабыз, күтөм. Анан жолдошумдун бирок баягы чипылдап мен тияк мынтип атыптыр, мындай лечение болуп атыптыр, тияк алып баралы, бияк алып баралы деген үчүн жолдошум дагы ошого каршы чыкпай, макул, баягы кийин өкүнүп калбайлы деп болгон аракетибизди кылып атабыз. Болушунча бул балдарга каражат аябай көп сарпталат экен. Анан даже баягы срочно мен эч кимге муну эметким келген жок, баягы срочно операция тигиндей мындай деген жерлерде жардам берилип атат баардыгыначы, бирок биздин балдар үчүн бул каражат өмүр бою сарпталчу каражат экен да. Өмүр бою бул балдарга сопровождение керек, өмүр бою дары дармек керек. Көз салып туруш керек болот. Дайым бир киши байланып отурат. Мен 15 жылдан бери иштей албайм, ушу балам, улуу балам. Тиги жолдошуңуз жөнүндө айтып бердиңиз, сиздин жакындарыңыз, мисалы үчүн коңшулар кандай кабыл алды? Себеби азыркы учурда ушундай көйгөйлүү, биздин менимче бул билимсиздиктен келип чыккан көйгөй болуп атат да. Баягы коңшуларыбыз дагы башкача мамиле кылып баштайт экен да. Ооба. Ошол мындай сиздин кандай мамиле кылды? Анан сиздин ошол коңшуларга кеңештериңизде, себеби алар билбейт да кандай мамиле кылыштычы. Балким сиздин кеңешиңиз менен алар туура мамиле жасап баштайт. Кошуналар дегенде түшүнгөн жок башында. Анан мен да өзүм уялып бул балам менен мен көчөгө чыксам баары карашат, детский площадкада ойноп аткан жерде аялдар отуруп алып мындай көрсөтүшөт, могу балачты кичине не то окшойт деп. Анан мен байкайм, баардыгын байкап турам. Бул бала ошо балдардай эле чуркап эле мынтип жүрөт, бирок састаран отуруп алып ушундайларды карап өзүм зээним кейип, анан акыры ушу бир 6 жашка чейин мен короодо эле ойнотуп калдым баланы. Көчөгө да чыккым келбей калды. Эч жака алып барбайм, уялам. Баягы тууган тушкандардын тойлоруна да барбай калдым, потому что бул бала чуркайт. Барып кайнап аткан, борсок бышырып аткан казанга түшүп да калышы мүмкүн, басып чуркап кетет. Анысы да бул анан же жардам кыла албайсың аларга, же баламды карам деп тура албайсың. Туугандар түшүнбөйт, келин болгондон кийин келип кызмат кылышың керек дегендей. Мен ошентип көп жерден тойдон, жардамдан эч жерден бара албай ушундай калып кала бердим. Анан уялдым, көчөдөн уялып аттым. Өзүмдүн дүйнөмө кетип калдым. Балам да сыяктуу эле мен дагы караңгылыкка кетип калдым. Анан кошуналар көчөгө чыксаң балаң СДВГ деген дагы бар эле мында. Ушунда 5 жашында коюшкан.
бул аябай гиперактивный балдар. Буну кой деп атсаң буну жулат, буну кой десең буякты кармайт. Ар бир шагында мындай дерганный болуп тура калып эмне болду деген баягы всегда бар старт деген немеде турабыз да всегда. Даже үйдө чарчап бир көзүң жумулуп уйкуң келип атканда 5 мүнөт көзүң илинип мынтип кеткенде чочуп койгоносуң, бала эмне кылып атат деп. От него все можно ожидать. Буларга үйдү жардырып деле салат, пожар кылып салат. Булардын мээси механический да, бирок булардан кайра жооп ала албайсың да, эмнеге кылдың дегенге. Анан жана кошуналар көчөгө бир мейли чыгарайын деп чыгарсам барып кошуналардын звонокторун баса берет. Анан кээ бир кошуналар түшүнүгү жок, ошо айтышты. Эми алар деле баягы эшикке чыгат да киши келди деп. Баягы тажаттыңар ушу силер деди. Бирөө айтты, балаң жакшы кармабайсыңбы деп. Бир кошунабыз келди, силер буякта баланы өлтүрүп атасыңарбы деп. Потому что бунун истерикасы болгондо 2 сааттан 3 саатка чейин кыйкырыктар болчу эле. Өзүн өзү башын стенага ургулайт эле, отуруп алып эле ура берчү. Кыйкырып аягында стенаны койдурсак, колу менен өзүн өзү колу менен башка чапкылап бизге ал кезде токтотуп, чоң энеси болгондон кийин кайненем конфет берип, алтыным мынтпечи, тинтпечи деп ушундай биз бала менен мамиледе түзө албай чүккенбиз да. Көрсө, мен анын баарын, биз мунун баарын кеч үйрөндүм, түшүндүм, баланы кабыл алдым кандай экенин. Ошонун бүт баардыгын жардам берген ушул биздин центр рука в руке. Демек башында ошо аутизм деген диагноз коюлбай, анан кийин бара 10 жашка келгенде коюлуптур, туурабы? Ошондон кийин сиздер ошого чейин ичип аткан дары-дармектин баардыгын четке кактыңыздар, туурабы? Ооба. Демек ошол мезгилден баштап баланын адаптациясы, коомго болгон адаптациясын иштеше баштадыңар, ошо айтыңызчы, сиздин балаңыз айтып атасыз, кол буту аман, гиперактивный, чуркайт, секирет, бардык иш аракеттерди кылат. Сүйлөгөндө мисалы үчүн мышление ошол жердеги кандай? 4 жашында невропатолог аутизм деп айтты. Анан психиатр экөөнүн ортосунда келишпестик болду. Ал ага чалды, ал психиатр андай койбойбуз диагноз деп. Анан биз невропатолог менен байланышып ушул күнгө чейин баягы лечениясын дагы карашып турат да. Анан биз интернеттен издей баштадык. Эмне деген аутизм деген эмне деген сөз деп. Окшош да, бүт баланын отурушу, кыймылдашы, бүт ойногону один в один ошол аутизмге келип такалып атат. Анан бирок биз ал убакта 2002-2001 жылдары, ошо 2000 жылдары мындай центр бар экенин эле билген эмеспиз. Бизди садик, обычный садиктер албайт, анан спецсадикке очередке турдук. Аякта ПМПК деп коет, педагогический психологический комиссия да, медиктердин составынан турган. 15-20 жылдан бери ошол состав отурат да. Мен ошону даже мамлекетке кайрылат элем, ошол составды карап, ошол комиссиянын составына аутизм боюнча специалисттерди да кошсо жакшы болмок да. Биздин балдарды ал жерде школго окуй албайт, буяка окуй албайт, буяка болбойт деп эле четке кагып коюшат да. Анан ошол альтернативасын айтпай эле. Бул балдар усидчивость деген жок, үйрөнө алышпайт эчтеке. Буларда эң биринчи поведенческий проблема да. Булар ошол комиссиянын составын карап чыгышса дейт элем да. Мен билгени ушул жылдан бери ошол элелер эле отурушат. Анан же повышение квалификации болуш керек да ошол адамдарга. Ооба, үйрөнүш керек, жаңы нозологияларды изилдеш керек. Жоңуңузга чоң рахмат. Азыр ушу дарыгерлер боюнча дагы сүйлөшүп баратпайбызбы? Анан сизге мындай суроо берейин дедим эле да. Көп учурларда мен угуп калам да. Дарыгерлер орой мамиле жасайт деп айтып калат. Анан сиз ошол кандай мамилелер менен туш болдуңуз? Анан ушу биздин дарыгерлерге, биздеги алар угуп жаткан болсо, кеңештериңизди кандай мамиле кылыш керек? Себеби биз дарыгерлер күн сайын угуп, күн сайын баягы өзүбүздүн баягы тажрыйбабызды жакшыртышыбыз керек. Балким ошондой мамиле жасап жаткан дарыгерлер да угуп калса, балким көз карашын өзгөртөт. Ошол сиз ата-эне катары, баягы жардам күткөн адам катары айтып кетсеңиз суранычы. Мен да кошулам, эң туура. Мен да ошондой мамиле мен да кабыл болгом, ыйлагам. Ушул баягы мамилесинен тышкары акча да сурашат.
Анан мен башында бере берчүмүн. Кийин ойлонуп көрсөм, алар өкмөттөн зарплата алат да. Бул бардыгы тиешелүү республиканский психиатрияга. Анан биз бул врачтан кеттик. Башка врачка сүйлөштүк. Бирок ал бул районду бул карайт, мен карабайм деп. Биз киши таппай ортодо аябай ушундай. Булардын жумушу возможно оордур да, ушунча күнүнө ушундай оор балдарды кабыл алып, баягы өздөрү да кичине мындай выгорание билбейм да. Врачтарга кеңешим ошо эң биринчи сабырдуулук, анан мээрим да. Ошону менен булар өздөрүн дагы нервын сакташат. Ошо каждый раз баягындай силкинип, жулкунуп, как будто биз ушул балдарды атайын ушундай төрөп, өзүңөр бизди күнөөлүүдөй силкинип, пока врачтын назначениясын түшүндүрүп айткыча врач тугайын десем, бала биякта чачып, тигини ыргытып, муну алып, анан ал кыйкырат, балаңды карма дейт. Баламды кармасам качат. Же муну калбайм, мунун назначениясын эмне деп атат, же сумкаман акча алып, акчаны таштап кой дейт. За прием. Мен ушундай бир ортодо кыжалаттыктар болгон. Мен бир-эки сөз менен дагы кичине айтышып кеттик эле. Сиз бул бала менен жүргөндө жалгыз жүрүш өтө оор. Дайым бир киши эже сиңдилеримдин балдарын бир кошуп алып жүрөм. Азыр бала чоңоюп калды, азыр тем более бала чоң, уже подросток, менден чоң болуп баратат. Бирок бүт түшүнүп тиги унутуп калган сурообуз болчу, тиги ой жүгүртүүсү, анан кийин сүйлөөсү кандай деп. Анан мен да кошумчалап кетейин. Өзгөчө бала деп айтып атпайсызбы? Ошо кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин дагы айтып кетсеңиз. Бунун тили 6 жаштан баштап мама деген баягы биринчи балдарды эле мама деп чыгат эмеспи? Ошондой эле бул 6 жашта, ошо бир жаштагы баладай эле ма деген сөз бул биринчи сөзү болуп башталды. Анан речь жок эле да, практически ошо ма, слог эле, кичине эле ба, ма деген эле. Ошого да биз сүйүнүп, ошо садикке барды 2 жыл, 48-чи садикке очередке туруп, ал садикте да воспитатель айтчу эле да, бул балдар бир, сенин балаң бир да, ошону бүт тигини талкалады, муну талкалады, төлөгүлө деп эле. Анан видеокамерада эме запись барбы, көрсөткүлө төлөп берейин дечүмүн да. Бүт талкалайт мындай деп, түшүнбөйт деп. Анан ал жакта тили жок эле да, сүйлөй элек эле садикте. Ошентип анан комиссиянын чечими менен биз 30-чу школго келип калдык. Ал жакта уже мындай чай, нан деген, бирок ошол дагы так айтпайт, мындай невнятный да, речичи мындай размытый да, мындай. Анан ошондо школго келдик биз. Школ бизди эч нерсеге үйрөтө алган жок. 5 жыл ошо 30-чу мектепте окуду балам. 5 жылда 5 мугалим алмаштырдык. 1-чи класста 2 жыл отурду, программаны өздөштүрө албай. Программаны өздөштүргөндөн мурун бул баланы мондай партага отургуза алышкан жок алар. Бул столдун астында, артта жүрөт. Өзгөчөлүгү бул баланын тиги балдар окуп аткан балдар кичине акыл эси кем, кичине гана мындай бир эмеси кем балдар окушат да. Мен класста бул бала өзгөчөлүгү, бул буква А деп айтып атса деле, тиги балдар баары жакшынакай отурушат мындай. Бирөөнүн шилекей аккан, бирөө мындай, ар кандай. А десе Б деп отурушат да. Мен балам тети столдун алдында жүрөт, артты карап тетиякта чуркап мындай жүрөт по классу. А десе А, это 3, 2, баарын айтып берет. Артты карап жүрө эле, уга берет кулагы, бирок при этом отуруп ошону отурбайт. Класс жетекчи указка менен чабат. Мен кетпейм, уж 8-ден 12-ге чейин ошол жерде күтөм. Бала кыйкырып, баланы ушундай состоянияга жеткизип атышты, что мен баланы бир күн кечке оңой албай калам да, баягы бир нерв козголгондон кийин бала кайра оңолушу да кыйын. Анан физкультурникке ошол школдун аты жөнүн айтпай эле коеюн, спорт залга киргизбейт мени. Анан эле баламдын кыйкырган үнү чыгат. Анан мен кирем десем, мен бул балдарды 18 жылдан бери тарбиялап келатам, мындай балдарды. Сенин балаң жалгыз бекен деп айтты да. Ал скалкалка бар колунда, тиги бар, тебет экен, чабат экен. Тиги балдар рядда турат, мен балам турбайм дейт. Биз ошентип поведениясы ушундай деп атып, акыры бизди школдон домашний обучение кетиребиз деди. Завуч чыкты, сенин балаң шизофреник деп чыкты. Силерге вам психиатрияга барышыңар керек деп. Мен аябай ыйладым ал жерде. Ыйлап жүрдүм, кайра комиссияга кирем. Комиссиянын чечими менен бала обучаемый деп чыгарышат. Анан мен тигилерге арыз жаздым. Раз комиссия чечим чыгарып аткандан кийин бала обучаемый дегенден кийин окутууга булар укуктуу да. Алар окутпайбыз дейт. Ошентип
атып домашний обученияга котордук. Үйгө деле бир жумасына 2 жолу келет, андан эч жыйынтык жок. Ошону 5 жыл ошол өкмөттүн школунда жүрүп эч нерсеге үйрөнбөгөн баланы ошо рука в руке коомунан 5 айда үйрөтүштү баланы. Даже андан кыска мөөнөттө. Баланы эң биринчи булар партага отургузуп, мондай иштегенди үйрөтүштү. Контактировать эткенди үйрөтүштү. Бала менен контакты түзүш керек экен биринчи очередь. Бул жерде анан баламдын өзгөчөлүгү, жана өзгөчөлүгү деген суроого жооп бере коеюн. Азыр